Биз азыр жогорку соттун алдында турабыз. Бул жерде Ысык Көл областынан Ананьева айылынан келген тургундар жана ошондой эле жергиликтүү депутаттар да келип турабы. Кеңештин депутаттары, жаштар да келип жатат. Маселе жолду бирөө частный лицо жаап алып, базар кылып, ушу 2013 жылы башталган экен. Соттолуп келип мына бүгүн жогорку соттон анын пользасына чыгарып коюптур. Ушунун чоо жайы эмне болуп башталган, кандай башталган, жерди ким берген, канча сотук жер, ал көчөдөн канча киши өтөт эле, ошону айтып берсеңиздер эми. Биздин көйгөй бул 2013 жылы 13 июлда Ысык Көл областык райондор аралык сотунун чечиминин негизинде Ананьев керек жарак коомуна бул 2347 чарчы метр жер тилкесин мыйзамдаштырып мамлекеттик актысын берип коюшкан. 2,5 гектар. 23 сотка жер берилип атат. Андан кийин биз айыл тургундары ушул күрөшүп келатып, Ананьев керек жарак коомунун председатели менен сүйлөшүп, ошо чечимди көрүп, аны 2023 жылы башталды. Ошол Ананьев айылынын тургундары кайрылып, айыл депутаттарына кайрылып, То есть мындай эле көчөдө эле Ананьева айылы, жол кадимкидей эле. Ошо жолдо эле бирөө келип туруп контейнерин Токтогул көчөсү, контейнерин коюп базар кылып алды. Башкы пландын негизинде, архитектуранын башкы пландын негизинде аякта Токтогул көчөсү өтөрүн белгиленип турат да. Генпланда бар. Генпланда бар. Генпланда ошентип көрсөтүлүп турат. Ошондо 2010дон башталып атпайбы бул ошондо? 2013 жылдан соттолуп баштадыңыздар. Андан кийин биз 2023 жылы апрель айларында апелляциялык даттануу менен Ысык Көл областык сотуна кайрылганбыз. Ысык Көл областык соту биздин биз тарапка чечип берген. Андан кийин убакыт өткөндөн кийин Ананьев керек жарак коому кассациялык даттануу менен жогорку сотко кайрылган. Жогорку сотто биздин Ысык Көл областык сотунун чечимин жокко чыгарып, Караколдон областык сот жокко чыгарды. Караколдон областык сот биз тарапка чечип берип атат. Райондукту жокко чыгарды. Уттуңуздар областык. Райондукун жокко чыгарып, жаңы кароого жиберген кайра межрайонный сотко. Качан болуп атат ошондо? Апрель айларында, быйыл апрель айларында. Андан кийин керек жарак коому кайра кассациялык даттануу менен кайрылып, ошо кассациялык даттанууда жогорку сот чечимди Ысык Көл областык чечимди жокко чыгарып, Ананьев керек жарак коомунун кассациялык даттануусун канааттандырылып берди да. Алар областык соттун чечимин азыр жокко чыгарды. Жогорку соттон болду. Жогорку соттон болду. Качан болду? Бүгүн болду мына. Бүгүн болот ошондо. Бүгүн болду, 2 саат мурун, саат 3тө болгон. Ал жер кимдин жери негизи баштан? Кадимкидей эле жол да негизи. Кадимкидей эле жол кетип атат. Генплан азыркы учурда машина өтпөйт ал жерден. Даже бизде пожарный машиналар кире албайт. Биякта сүрөттөрдү деле көрсөтсөк. Канча болгондо аяктачы пожарка кире албайт. Байны биз атайын неме кылганбыз, учение кылдырсак, кишилер машина даже эметпей сүрөттөрдө. Бул ошо көчө негизи бул, көчө болчу могу. Кызыл красный линия каякта биякта? Красный линия бар, жок да. Пожарный машиналар өтө албай мына могулары тосуп калган экен. Тоскол болот да. Тоскол. Мына бул киши мына жанакы мен Касымбек деген мына бул киши. Ушул киши соттошуп силердин жерди алып атабы, жолду жаап атабы? Жолду жаап, Касымбек фамилиясы? Асылбеков. Касымбек Асылбеков. Ал каяктын тургуну? Ананьев айылынын тургуну. Ананьевдин тургуну. Кайсы жылкы? Жылын билбейт экенбиз ошо. Көрсөтөңүз кийинки сүрөттөрдү. Ошол мына пожарный машиналар кире албай атат көчө. Бизге деген муну базарды талашып атат деп неметип атат. Бизге базарынын эчтекесинин кереги жок. Просто биздин Токтогул көчөнүн мындай Токтогул көчө келатып, генпланда келатып, например, келатып туруп эле, тиги аягы базар болуп жок болуп кетет да. Токтогул көчөсүнүн узундугу километр? Километрин деле билбейбиз, примерно бир
эки башына ортосуна чейин келет да, анан Ленин көчөсү менен мондайынан ошо сквозной өтүш керек болчу да. А бул могу мындай мондай эмесин деген бүтөп коюп атат Бул да. кара жолдун үстүбү же астыбы? Асты. Асты болуп калат, базар астында да. Кара жолдон кийинки эле көчө болуп калат да. Эмечи, получается азыр ким менен ким соттошуп атат ошондо бул жерде? Айыл өкмөтү Айыл өкмөт менен патрипочество. Жаштары да бар. Элдин талабы боюнча ошо жол ачылсын деп атат да. Анткени силер Ананиядан өткөнсүңөр да. Жолдун үстүндө деген биз жолдун биягында эле бизде деген автовокзал бар. Ошол мурунку орду бар. Анан ошол менен мисалы бир жагынан кирсе экинчи жагы менен мындай сквозной болчу да, чыгып өтсүн деп. Ошол себептен биз неметип атабыз да, ошол райондук сот эмне деп чечим чыгарып аларга утуп берип койду эле. Решениеси кандай бар деле? Ошо решениеси барбы? Анда деген бизди мисалы мурунку айыл өкмөтүбүз менен эле тиги патрипочествонун өкөнүнүн ортосундагы эле неме эч кандай комиссия создаваться этилбей эле, сотко эч кимди чакыртпай эле ошо өкөнүнүн ортосунда эле кызыкчылык болуп туруп тигиге чечип берип коюлуптур да, ошондой болуптур. Биз анда эме Областтык сот чечкенде алар кандай решение чыгарды эле? Эмнени негизи кылып туруп силер тарапка утуп берди эле, эл тарапка? Көчөнү биз деген базардный точкасын, эмелерин, жана контейнерлерине претендовать этпей элебиз. Биз деген көчөнү эле ачып бергиле деп эле ошону биз деген доказать эттик. Алар бизге чечип берген да. А биз ошондой эле ошол эле эмедеги ошол эле состав, могу депутаттардын составы келип эле биз ушактан доказать этсек, бияктан бизге үстөмдүк кылып соттор неметип, какатып эметип, ишыкса ар кандай суроолорду берип, Боюнча 2 жол сот болуп туруп бияктачы. Ошо сотторго эле өзүнүн связьдарын күйгүзүп, ошо акчаларын берип, ушинтип дайым эле Верховныйдан дайым утуп кеткен да. Ошондой болот. Бүгүн Верховный акыйкат жок болот. Бүгүн Верховный сот эмнени негиздеди? Эмненин негизинде ал тарапка чечип берип койду кайра? Эме дейт, көчөңөргө эмеңер барбы дейт. Госактыңар барбы дейт. Азыр мисалы любой эле көчөнүгө деген госакт эметилбейт да. А тигил көчөнү жаап туруп, тиге кызыл китеп чыгарып берип коюп атат. Кадастр немеси, түшүнүп атасызбы? А бизден эме дейт тиги көчөнүн госактысын көрсөткүлө деп ошонун негизинде тиге чечип берип койду да. Архитектура бул тууралуу эмне деп жатат? Архитектуранын немесин биз чакыртсак келген жок бул сотко. Архитектура эч убакта келген эмес, бир да сотторго канча жолу чакыртылган. Именно ошо архитектуралардан мыйзам бузуулар үчүн ушундай кызыл китеп жасап алган да. Ананьеванын элдери бул кишинин кызыл китеп кандай, на какое основание жасатканын эч ким билген эмес. Булар ичара мурунку Супаев деген акася без никаких даже айыл өкмөтүнөн бир да киши билбейт Супаевдин колун биз ушул кишинин госактысынан көрүп атабыз да. Эч ким билген эмес. Буга чейин биз канча жолу Касымбек менен соттошуп, Касымбекти чакырганда эле жүрөгү ооруп эле ушул убакка чейин созулуп келгенде эми азыр бул жогорку сот айтат да, эмне үчүн силер 2013-жылдан бери ушул убакка чейин силер ушул убакта именно силер ошо жолду ачкыла. Биз ушул убакка чейин биз ал кезде депутат эмес болчубуз. Биз жөн эле простой жаран катары биз депутатпыз. Жергиликтүү кеңештин депутаты. Биз ушул убакка чейин биз депутат болбогон күнү дагы бул киши менен биз ушундай карама каршы жолду ачып бергиле деп канча киши возмущаться этип, канча киши кандай эмне деген жерлерге дагы эметкен жокпуз. Мындан буга чейин дагы канча ошо красный линияны жолду ачып бергиле деп Токтогул көчөсү турат бакыйган десе эч кандай. Бул киши акчалуу кишилер. Биз, например, простой кишилер, биз колубузда акча жок. Биз акча бергенге бизге мүмкүнчүлүк жок. Азыр бул эмне себептен бул Касымбек тияктагы сотто да, бияктагы сотто бүт жерде булардын эмелери бар. Акча менен жеңген киши бул да. Ушул убакка чейин могул жерде жаштар да жүрөт, карылар да жүрөт, бүт бары. Биз никто мыйзам иштейби же иштебейби? Биз кайсы жашоодо жашап атканыбызды биз азыр түшүнбөйбүз. Биз ушул канча жылдан бери ушул киши менен келатабыз, соттошуп, жок бул киши тоотпойт. Биз азыр сразу киргенде эле соттор бизге давка кылганда эле биз билдик, түшүндүк. Что Касымбек жакка чечип коюштучу. Бизден башка депутаттар да келмек. Просто жолдун алыстыгынан, во-первых. Во-вторых, азыр ушундай сезон убагында келе алышкан жок. Эгерде эмки сот боло турган болсо, могул жерге Ананьеванын жок дегенде мен айтпайын эми там 200-300, хотя бы 100 киши могул жерге келет. Мүмкүнчүлүк бар, биз чакырабыз бүт барынча. Биз ойлогонбуз. Областной соттун чечимин күчүндө калтырат экен десек, бияктагылар келди дагы Касымбек тарапка чечип койду. Биз кайсы заманда бул мыйзам бизде барбы же жокпу? Биз кайсы өлкөдө жашап атканыбызды түшүнбөйбүз. Мен ушул передача аркылуу урматтуу биздин ажообуз Садыр Жапаров,
Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылат элек. Бизди бир 21 депутаттын ичинен жок дегенде 5 депутатты бир 10-15 жарым сааттык мүнөтүңөрдү, пожалуйста, экономдоп бизди кабыл алгыла. Бизди мындан башка кандай деген мыйзам бузуулар бар? Ушул убакка чейин мыйзам бузуулар болуп келген. 30 жыл өзүңүздөр билесиздер кандай мыйзам бузуулар. Биз азыр ушул состав депутаттар биз уже мыйзамдын түбүнө жетпей атабыз. Тияка барсак деле акчалуу кишилерге, бияка барсак деле акчалуу кишилерге биз кимге барып кайрылышыбыз керек? Биз сиздерге түздөн түз кайрылып жатабыз. Бизди кабыл алыңыздар. 21 депутаттын ичинен жок дегенде 5 депутаттар, пожалуйста, кабыл алыңыздар. 15-20 мүнөттүк гана убактыңарды алат экенбиз, пожалуйста. Биз азыр муну менен эчтеке түшүндүрө албайбыз. Биз мыйзам бузуулар бизде аябай көп. Мындан мурунку айыл өкмөттөр бүт бар жердин баарын алып, үстөккө босток сатып, плюс еще ушунун бүт баары бизде Супаев иштеген убакта болуп атат. А эмне үчүн эл билбейт, Супаев эмне үчүн буга кызыл китеп чыгарганга? Биз кандай, биз кимге кайрылышыбыз керек? Урматтуу Садыр Жапаров, сизден сураныч. Биз 21 депутат, Ысык Көл району Ананьева айылы өкмөтүнүн 21 депутатынын 5 депутатын 15-20 мүнөткө биздин, пожалуйста, коротко, ясно кылып сизге түшүндүрүп берет элек. Мыйзам бузуулар бизде көп. Бизге жардам бериңиз. Пожалуйста. Эл бар, сиз барсыз. Эл бар, сиз президентсиз. Сизден башка биз кишиге уже кайрыла турган. Биз Курманкул Зулушев келгенде да кайрылганбыз. Канча деген каттарды жазабыз. Эч кандай тыянак жок, бизде эч кандай ответ жок. Сураныч сизден, бизди кабыл алыңыз. Суранабыз сизден, элдин атынан суранабыз. Жана айылдык кеңештин 21 депутаттын атынан суранабыз. 5 кишини, пожалуйста, кабыл алыңыз. Буякта маселе эме экен да, өз убагында ошол бул 100% эле коррупцияга аралашкан айыл өкмөт болгон. Ошол элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, көчөнү, жолду жаппаш керек негизи эле. Ошактын жергиликтүү элдин ойлобой бирөөнүн акчасын алгандыр, ошон үчүн ошону чуркап, бүтүрүп, кызыл китебин чыгарып, жолго ким берсин, участок туурабы? Жолду ким берсин? Айыл өкмөтүбүз мисалы деген 7 административный канча уголовный эле? 11 канча ушундай уголовный эмеси бар. Болбосо азыр деген биздин ошол эле алтын чыгарган ген эмесинде ошоган жокпу? Жок, ал ошентип иштеп жүрөт азыр данный момент. Ошентип жүрөт. Толтура мыйзам бузуулар бар экен да. Мына мен жолду Көкдөбө Четпай Сордун Ананьева жолунун эмесин жеп кеткен. Суу Көкдөбө айылынын суусунун эмелери эл үчүн иштебей эле өзүнүн чөнтөгү үчүн иштеген экен да. Мына менин колумда кагаз турат. Көрсөтүп коелук. Бул жерде мына Госагентство архитектуры, строительства и жилищных архитектура экен да кыскасы. Айтып атат дейт буякта мына 1 февраль 2023 дейт. Председатель кооператива Ананьевский потреб сообщества Асылбаева жанагы кишиге, жерди басып алган кишиге, ачкында захват кылып алды да жердичи. Ал кыргыз болуп туруп, тажиктер кол салгандай эле келген экен Ананьевада. Өзү болосо ошол жерде турат. Искульское районное управление по градостроительству и архитектуре. Архитектура айтып атат ал кишиге. Согласно распоряжению Искульской райгосадминистрации от такого-то числа о мониторинге рынков, расположенных в Искульском районе в соответствии с санитарными требованиями и создании комфортных условий для покупателей, уведомляет вас о том, что генплан рынка не согласован, дейт. Биринчи мыйзам бузуу. Не установлен сервитут, дейт. Ал дагы жок экен. На территории рынка установлены временные объекты, контейнеры без соблюдения градостроительных, санитарных, противопожарных и экологических норм. 4 мыйзам бузуу. Неорганизованная автостоянка, дейт. Өткөндө мына көрдүңүздөр Батуми кафесин стоянкасынын ордуна бир аз куруп алган үчүн эле снос кылып салды. Эми караңыздар эми. Территория рынка не благоустроена, не озеленена, дейт. Не организована мусор сборная площадка. Мына чыкканда толтура мыйзам бузуу экен. Ошол мыйзам бузууну карап туруп, азыркы жогорку сот сиздер каякты карап жатасыздар? Кыргызстанда мыйзам барбы же ушинтип акчалуулар келип, тааныштарын кошуп, ушунча элдер келип, мына эжени караңыздар. Мүмкүнчүлүгү жараша келип жатат. Азыр сыртта 38 градус. Эртеден бери турушат. Үмүт менен келишкен утабыз деген, бирок тилекке каршы жогорку сот өзүнүн акыйкаттыгын жоготконбу, же эмне болгон, бирок тилекке каршы өтө көйгөйлүү нерсе бул нерсе. Жолду эч качан эч ким жаппаш керек. Мына эжелер айтып жатышат, эгерде мыйзамдын чегинде чечип бербесе, анда биз Ананьева айылы ушул жака көчүп келебиз деп. Туура көчүп келиш керек, талап кылыш керек. Эмне үчүн? Өздөрү жашаган жерде өздөрүнүн комфортун, алар бирөөнүн территориясын сураган жок, өзүнүн жолду ачып бергиле деп атат. Ошол нерсени канааттандырбай коюшту. Рахмат эже сиздерге, келип бергениңиздерге. Мына жергиликтүү кеңеш өзү талап кылып, депутаттар менен, жаштар менен келе жатат. Бул нерсени чечилет деп мен үмүт кылабыз.
Бул боюнча дагы эже официалдуу түрдө президенттин өзүнө жана башка жактарга да катты жөнөтүшүңүздөр керек. Анан эми юридикалык жактары кандай болот, ошол жагын карап туруп, эми эл чогулуп, ошол жерден жаштар чогулуп, ананиява айылдардан ошол жерден дагы бир кайрылуу кылышыңыздар керек эже. Силер көл жакка